Кыргызстанда кафе-ресторандар бардык режимдер алынгандан кийин гана иштей баштайт. Вице-премьер Эркин Асрандиевдин айтымында тамактануу жайларында инфекцияга байланыштуу аябай көп тобокелчиликтер бар. Ал эми чоң базарлар 21 майдан кийин гана ачыла турганын билдирди. Базарларга башка аймактардан дагы адамдар келгендиктен эртерээк ачуу кооптуу деген чечим кабыл алынган. Кыргызстандын тышкы карыздар боюнча жеңилдиктерди берип туруу өтүнүчүн донорлор түшүнүү менен кабыл алды. Бул тууралуу маалымат жыйын учурунда вице-премьер Эркин Асрандиев билдирди. Өткөн аптада президент Кытайдын Эксим банкынын алдындагы карыздын мөөнөтүн жылдыруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Алар биз күткөндөй жооп берип, Эксим банктын өкүлдөрү биздин адистер менен байланышка чыкты деп билдирди вице-премьер. Ал эми башка карыз берүүчүлөр менен дагы Париж клубунун алкагында насыя мөөнөттөрүн узартуу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат. Биринчи майдан тартып 3 этап менен ишке кирүүчү тармактардын тизмеси 28 апрелде жарыяланган. Ага карабай, калган тармактардын иши өзгөчө кырдаал режими алынып салынмайынча жанданбайт. Алардын катарында бала бакчалар, мектептер, окуу жайлар жана башка билим берүүчү мекемелер бар. Эгер 1-июнга чейин кырдаал турукташса, ишин башташат. Режим улана берсе 15-июнга же июль айына чейин дагы жылып кетиши толук мүмкүн. Баары өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалдан көз каранды. Өкмөттүн чечимине ылайык коомдук транспорт 1 майдан тарта иштей баштайт. Бирок автобустарга жана троллейбустарга эл ташууга жана жүрүүгө бир топ талаптар коюлду. Ага ылайык жүргүнчүлөрдүн баары бет кап, кол кап кийип, антисептик каражаттар менен жүрүүгө тийиш. Жүргүнчүлөр салонго 60-70% ашык эмес салынбайт. Транспорттун ичи күнүнө 3 жолудан кем эмес дезинфекцияланууга тийиш. Ал эми маршруттуу кичи автобустардын ишин жандандыруусуна азырынча уруксат берилген жок. Ал эми такси кызматына 1-майдан тартып иштөөгө уруксат берилди. Таксисттер салонго 2ден ашык адам салбоого, машинаны күнүнө кеминде 3 жолу дезинфекциялап, кармагычтар, отургучтар ар бир жүргүнчү ташыган сайын антисептик менен тазаланып турууга тийиш. Транспорт күн сайын тиешелүү түрдө дезинфекцияланып турат. 1-майдан баштап өзгөчө абал режими кирген аймактарга төмөнкү багыттагы ишмердүүлүктөрдүн иштөөсүнө уруксат берилди. Азык-түлүк жана өндүрүш, курулуш тармагы, соода тармагы жана интернет дүкөндөр, анын ичинде жеткирип берүү кызматтары, курулуш материалдарын дүңүнөн сатуу жана жеткирүүгө, кездеме жана фурнитуралык каражаттарды дүңүнөн саткан жайларга, унаа жана велосипед тетиктерин саткан дүкөндөргө жана чач тарачканаларга уруксат берилди. Коронавирус жуктурган 10 адамдын абалы оор, анын ичинен 4-өө реанимацияда жатат. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйында Саламат сактоо министрлигинин өкүлү Айнур Ахматова билдирди. Ошондой эле 52 адамдын абалы салыштырмалуу оор, 222 адамдын абалы болсо канааттандырарлык деп бааланууда. Бир сутка ичинде Кыргызстан боюнча дагы 6 медицина кызматкерине коронавирус жуккан. Бүгүн жалпысынан 21 жаран деп эсептелди. Ал эми өлкө боюнча жалпы сан 729-га жетти. Ош облусуна караштуу Алай, Өзгөн жана Карагулжа райондорундагы кооптуу аймактарга жашаган жарандардын убактылуу коопсуз жайга көчүрүү үчүн чатырлар тигилип баштады. Аталган облуста 2488 үй бүлө кооптуу деп эсептелген жерде жашайт. Ал эми 2406-сы жер көчкү ыктымалдуулугу жогору болгон аймактарда күн кечирет. Алай районунун өрт куткаруу бөлүмү тартылып, Таш Короо айылында 18 даана чатыр тигилди. Мындан сырткары Өзгөн райондук бөлүмгө 20, Карагулжа райондук бөлүмгө 15 даана чатыр жеткирилип, алар аталган райондордогу кооптуу аймактарда жашаган үй бүлөлөр үчүн орнотулду.